Кыргызстанда үйлөнүү үлпөт менен тойлор болбой калса эмне болот? Бир айдан кийин тамак аш менен жер жемиштердин баасы кескин арзандайт, базарга азыктар толот, негизги сатып алуучу эми жок. 2 айдан кийин ресторан, тойканалар жабылат, 3 айдан кийин унаанын баасы түшөт. Базар эч кимге кереги жок Гелендваген менен Range Rover'лерге толот. Жарым жылдан кийин аялдар акыры өзүнө пайдалуу жана керектүү оокаттар менен алектене башташат. Бир жылдан кийин кыргызстандыктар чогулган акчасы көбөйгөнүн байкашат. Коротуш керек, чет жакка эс алганы чыккандардын саны көбөйөт. Бир жарым жылдан кийин товарлардын сапаты жакшырат, адамдардын талап кылуусу жогорулайт. Анткени алар бирөөнүн үлпөтүнө белек эмес, өздөрүнө сатып ала башташты. 2 жылдан кийин экономикада көзгө көрүнөрлүк көтөрүлүү болгону байкалат. Үлпөт индустриясындагы бизнесмендер бизнесин экономикага жана калкка пайдалуу башка түрлөрүн ачышат. 3 жылдан кийин акыркы жалган ырчы жок болот. 5 жылдан кийин ишкер аялдардын саны көбөйөт. 10 жылдан кийин ажырашуулардын саны рекорддук төмөнкү белгиге жетет. Эч ким мактануу иретиндеги никеге барбай калды. 50 жылдан кийин ата-энелер балдарына болбогон жомокторду айтып беришет. Илгери ушундай бир иш-чаралар болгонун, аякка такыр эле тааныбаган адамын конокко чакырганын жана үй жайын 20 жылга бирөөгө коюп кредит алганын, эң башкысы тойгачан жана тойго барыш керек деген сөздөр жоголот.